Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» романынын 11 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 7. Бул чатак ушу менен эле бүтүп калган жок. Кара чечекей боордош инисин Эсенаман Абышкаев катуу жазалады. Талантбек кызматынан четтетилип, планда турган китеби адабиятты түшүнгөн, билген, анын ысык суугуна күйгөн сынчыга берилип, калыс бааланып, начар экенинен улам пландан алынып салынды. Өзүнүн жеке пикири жок, болсо да ал пикиринен тайып, даражасы бар кишилердин каш кабагын гана карап, принцибинен тайган Адилет Билимов сыяктуу сынчы адабиятчыларга катуу эскертүү берилди. Бул кабарды Илимбек жумушчулар түштө эс алчу курулуштун зор сарайында иштеп турган жеринде укту. Ушул иш кабинетинде жакшы иштөөчү, кең кабинетинде кенен ойлончу, ары бери кенен басчу, дүйнө менен турмуш кененирээк көрүнчү. Романы токтотулуп коюлган күндүн эртеси эле кайра жаңы роман баштаган эле. Кайра чыйралып, күчтөнүп, өжөрдөнүп, жаңы максатка, жаңы күрөшкө, жаңы эрүүлгө бет алган эле. Азыр чыкпаса кийин чыгат, кийин чыкпаса мен өлгөндөн кийин чыгат. Эң негизгиси иштеш керек, жазыш керек. Жөн эле жазып койбой, мезгил үнүн уга билип, күрөө тамырын сезе билип, сүрөтчүлүк көз менен тээ бийиктен көрүп туруп жазыш керек, деп өзүн кылычтай кайрап, таптап, кайрадан адабият майданына ак бозат минип, ак бозаты ак барагы, кылычы калеми, аскер башы өзү күргүчтөп кирген эле. Мына азырда деңиз тереңинен жымырай түрүлүп келип, анан жээк жемире катуу урунган күчтүү толкун сымал ичтен чогулган ой санаасы көкүрөк жарчудай алеп желеп болуп, калем учуна мөндүрдөй төгүлгөн сөздөрдү жазууга үлгүрбөй колу талып, анан толкун кайра деңиз тереңине кеткенсип ою сээлдей түшкөндө азыр эле топтон чыккан күлүктөй демигип ордунан турат. Калем кармаган ортон чыпалагынын учу кулдун таманындай күжүйө чор болуп кеткен. Алмажанга бурулду. Жыгач кепенин төрүндөгү жыгач керебетте кадим үйдөгүдөй крахмалданган ак шейшеп жамынып, Алмажан китеп окуп жаткан эле. Бүткүл курулуш аянтын бир сыйра кыдырып чыкмак болуп, Илимбек күрмөсүн эмеле ийине иле бергенде эшик дык этип, анан ачылып, сырттан басманын редактору кирди. Бул эмне келди? Үйүңөргө келсем, коңшуңар мени бияка жиберди, деди ал. Анан Алмажан жаткан жакты таң кала карады. Бу жерде кадимкидей жашай турбайсыңарбы? Келчү маселең тынччылыкпы, деди Илимбек. Сен эмне ичинер сууга элексиңби, деди редактор. Жок, анда жаңылыктар көп, деди жумушчулар түштөнчү зор үстөлдүн бир четине отуруп жатып. Сен Абышкаевдин өзүнө барган турбайсыңбы? Ооба, эмне болду? Илимбек ичинен катуу чоочуп алды. Тигил ага баарын айтып берди. Көрсө Талантбек агасынын атын сатып жашап жүргөн экен да, деди Илимбек табасы гана сүйүнүп. Чаначтай гана чабылды аның, деди редактор. Эгер сен Абышкаевге барбасаң, ал ошентип агасынын атын сатып жүрө бермек экен. Ырас болуптур, деди Илимбек. Айлам кетип баарынан үмүтүм үзүлгөндө мынчалык болду, эми өзүнө барайын дегем. Көңүлүм ошол жакка тартып турган. Чындык, калыстык бир гана борбордук комитеттен чечилерин сезгем, ишенгем. Романдын кол жазмасын сурап, бүгүн жазуучулар союзунан бизге телефон чалышты. Союзга Абышкаев өзү чалган имиш. Тез аранын ичинде кол жазмасын адабиятты түшүнгөн калыс сынчыга берип, эгер сынчы тарабынан жактырылса, тезинен планга киргизилсин дептир. А сен кол жазмаңы алып баса бербедиң беле? Мен ошого келдим. Илимбектин иреңи тамылжып, көздөрүнө кубаныч толуп, ойлуу тунжурай түштү. Жакшы кабар алып келгениңе рахмат, деди жетине албай. Эртең өзүм алып барайын. Басмага эмес, түз эле союзга алып бар. Жакынкы аялдамага чейин редакторду Илимбек жөнөтүп келди. Абышкаевдин өзүнө барганын ырас гана болгон экен, деди редактор дагы ирет. Антпесең ал агасын сүр кылып баарыбыздын башыбызды айландыра бермек экен. Сен туура түшүн, деди Илимбек. Биздеги эң жаман кемчилик чындыкты баттынып бетке айта албайбыз. Ошон үчүн көпчүлүк учурда ишибиз чечилбей калат. Чечилсе да чала чечилет. Колунан келген киши четте калып, оозу менен ороо кургон немелер кыйын. Жакшы болуп чыга келет. Өтө эле астейдилдик, бирөөгө жаман көрүнүп албайын деген
батынып пикир айтпагандык бул өзүбүзгө эле эмес баарыбызга зыян. Баары эле ошол экөөбүз ойлогондой ойлонбойт экен, деди редактор. Адам айвандан бөлүнүп чыгып акыл эси менен жашай баштагандан бери канча заман өттү. Ошондон бери жамандык менен күрөшүп эле келатабыз, бирок биротоло жеңе албай келатабыз. Деги бул маселе бүтпөс маселе көрүнөт. Бүтпөс көрүнөт деп үмүт үзүү жарабайт. Жамандыкты биротоло эмес, бирок азайтууга болот. Мүмкүн, деди редактор анын оюна анча кошула бербей. Менин троллейбусум келатат. Кеттим анда, кош. Кош. Эртең сөзсүз алып бар. Алмажан коркуп калбасын деп Илимбек артына кайра тез келди. Кирээри менен Алмажан ордунан өйдө болду. Эмнеге келиптир? Эмне дейт? Жакшы кабар ап келди. Иштин баары биздин пайдабызга чечилип атыптыр. Мага оор казгандар ошол казган ордуна өздөрү түшүп атыптыр. Ошондой эле болсо экен. Ошондой болуп атыптыр. Анда сенин эмгегиңди баалаган, сага түшүнгөн кишилер бар экен да. Ошо бар үчүн жакшы кишилер турмушта көп үчүн ушинтип жашап жүрөбүз да. Ылайым жакшы болсун, китебиң чыксын, максатыңа жет. Муну мен эле эмес, ичимдеги наристе экөөбүз тилеп жатабыз. А эки кишинин тилеги оңой эмес. Рахмат. Менин максатым сенин максатың, баарыбыздын максатыбыз. Адам кээде жок жеринен кор болуп тебеленип калышы мүмкүн. Бирок эмгекти эч ким эч качан тебелей албайт. Ошон үчүн душманым канчалык көбөйгөн сайын ошончолук көп иштешим керек. Көп иште, бирок душманыңды көбөйтпө. Кичине эле алдыга чыксаң, көрө албастар өзүнөн өзү душман болуп чыга келишет экен. Анын үстүнө кимдир бирөөлөрдөй мен тилимди тишиме катып жүрө албайм. Эгер чындыкты ачык айтуудан жалтансам, чыгармамда да ошентип, жуулугум суу болбосун деп бияктан суу келсе тиякка аттап, тияктан суу келсе биякка аттап жүрүп эптеп бир эч кимдин көңүлүнө толбогон чыгарма жазышы мүмкүн. Аны ким окуйт? Окурманды айтпайын, сын жазыш үчүн сынчы өзүн өзү зордоп араң окуган китептер азыр аз эмес. Андай китептин кимге кереги бар? Жаман китеп жазып, аны эптеп өткөрүү, пара алуунун эле бир түрү. Эгер китебим чыкса 2 айдын ичинде дүкөндөн окурмандар талап кетпесе, анда экинчи жазбайм. Жазсам да башкача жазам. Окурман окуп эле эмес, мукабасы менен жеп алгыдай кылып жазам. Антпесе болбойт, Алмаш. Ал эми 5 жыл, атүгүл 10 жыл бою китептер дүкөндө өтпөй жаткан жазуучулар кантип уялбай көчөдө басып, кантип уялбай дагы кол жазмасын басмага көтөрүп келип жүргөндөрүнө таң калам. Францияда бир киши дүкөн ачып, ал дүкөнүнө атайын начар авторлордун өтпөй жаткан жаман китептерин чогултуп коюп койгон имиш. Китеби ошол дүкөндө турганы үчүн бир автор арданып, өзүн өзү өлүмгө кыйыптыр. Мен ал авторду китеби үчүн эмес, өзүн өлүмгө кыйган намысы үчүн баалайм. Аябай кызыгып угуп аткан Алмажан, ой, деп чочуй карады. Бир нерсе байкадыңбы? Жок. Ичимдин үстүндөгү шейшепти карачы. Илимбек шейшепте карап калды. Саал өтпөй шейшеп үстү кайрадан бүлк кетти. Тээп атат, деди Илимбек. Биздин кубанычка кол чаап атат, деди Алмажан. Шейшеп үстү кайрадан бүлк кетти. Романын Илимбек эртеси Союзга алып барып берди. А жердегилердин ага мамилеси өзгөрүп, колунан келсе ага жакшылык тилеп, жардам берчүдөй алардын элпек кашкабагын көрдү. Ушуга эле кыйла көңүлү көтөрүлдү. Көрсө кичине эле жерден көңүлү сынып, кичине эле жерден кайра көңүлү көтөрүлүп, ак барак бетинде жүздөгөн адамдарды жараткан жазуучунун жүрөгү орус туугандардын сөзү менен айтканда легко ранимый болуп калат окшобойбу? Кантсин, дүйнөдөгү эң оор түйшүккө өз эрки менен башын байлап, ал үчүн баардык ыраат жыргалдан кечип, бүткүл ой санаасын, бүткүл көргөн билгенин, бүткүл күч кубатын жумшап, жүздөгөн адамдардын тагдырын иликтеп эле эмес, аларга кыял жорук жаратып, анын коом алдындагы кызыкчылыгын коргоп эле эмес, өз эмгеги менен адилет жашап аткан адамдарга тоскоол болуп чырмооктой жабышып, уйгакта иле эшкек адамдар менен кабыргасы калбыр, жүрөгү инфаркт болгонго чейин күнү түнү жалгыз күрөшүп 10 жылдап жатып китеп жазса, анан чыныгы көркөм адабият, чыныгы көркөм дүйнө деген эмне экенин өмүрү билбеген санда жок бирөө китептин чыгышына тоскоол болсо, анан кантип жазуучунун жүрөгү канабасын? Кантип легко ранимый болбосун? Илимбек көчөдө келатып мына ушуларды ойлоду. Ушул учурда артынан кимдир бирөө жете келип чыканактан алды. Кыпчак экен. Муюган оюнан Илимбек селт ойгоно ага кол берди. О, саламатсызбы?
Дурус, өзүң кандай? Орто. Кыргыздын орто дегени жакшы дегени. Бирок ойго өтө чөгүп баратыпсың. Бир нерсе болдубу? Кубанып келатканымда учураганыңыз жакшы болду. Мен дайыма жакшылык учурунда учурайм. Айта бер. Китебим чыкканы жатат. Куттуктайм. Жакшы нерсе эч качан жерде калбайт. Рахмат. Айтмакчы, менин районум жөнүндө жазылган публицистикаңызды окудум. Бири-бирибизди мактагандай болбойун. Публицистиканын курч тили менен жазылыптыр. Публицистика ал публицистика. Бирок баягы кемпирдин тагдыры мени эмдигиче тынчсыздандырып жүрөт. Баласы аны ап келип алдыбы? Миралыбы? Кайдан? Ап келмек түгүл, тапканын ичип, өз жанын бага албай, азыр 2 жылдык соолуктургуч жайда дарыланып жүрөт. А кемпир болсо өлүп калыптыр. Жакында уктум. Өлүп калыптырбы? Ооруппу? Оорубай эле боюн балкондон таштап ийиптир. Койчу, эмне үчүн? Кемпирдин райондун борборунда жашаган кызы бар экен. Ошо? Такыр эшикке кирип чыга албай калганда ошо кызы өзүнө алып кеткен экен. Миралыдан алган алимент жана пенсиясы болуп айына кемпир 100 сомго жакын акча алчу экен. 100 сом эмне? Кемпирге кадимкидей жетет да. Анан күндөрдүн биринде Миралыдан акча барбай калат. Ошол учурда Миралы иштебей ар жерде жүрүп калган эле. Көп узабай райондун борборуна которулуп алган кемпирдин пенсиясы келбей калат. Кемпир акча алчу кассага келсе, айердегилер сизге пенсия бөлүнбөптүр. Анткени счетуңуз жабылыптыр дейт. Жабылган эмнеси? Эмне үчүн жабылат дейт кемпир. Себебин билиш үчүн кемпир Сберкассанын кызматкеринин коштоосунда райсобеске келет. Келсе райсобестегилер сизди мындан 4 ай мурун эле өлгөндөрдүн тизмесине кошконбуз. Көрсө өлгөн сиз эмес, аты да, фамилиясы да сиздикиндей. Бирок башка кемпир тура. Сиздин пенсиялык счетуңузду горсобес жапкан. Эми ошол жака кайрылыңыз дейт. Кемпир горсобеске барат. Айердегилер облсобеске жумшайт. Бирок кемпир облсобеске жетпей ооруп калат. Энеси эч жерден акча албай жатып калганга кызы анын ого бетер ар жеринен кыйкымтап, көкүтүп, тирүү туруп, өлүктөрдүн тизмесине кирип калганы үчүн ансыз эле капа болуп жүргөн эмени ого бетер капа кылып, өксүп жүргөн кир көңүлүн ого бетер кирлетип коет. Ушуга аябай капа болгон кемпир кызы жашаган үйдүн балконунан боюн бир күнү уруп ийиптир. Ой, байкуш, мына ушундай болуптур. Төрөлгөнүбүздү билбегендей эле эртеби кечпи кантип, кандай шартта өлөрүбүздү да билбейбиз. Балдары начар экен да байкуштун. Кандай азап менен төрөп, кандай азап менен чоңойткондур, Андан ары эмне болуптур дебейсизби? Жогорто мен сизге айткандай, Абышкаев өз инисин кызматтан айдап, китебин пландан алып, ал эми бейтааныш мага жардамга келбегендей, тиги кемпирдин мектепте окуган 2 небереси тайенебиздин өлүмүнө апабыз күнөөлүү деп апасынын үстүнө арыз жазып сотко бериптир дейт. Көрдүңүзбү? Кантип толкундабай коюуга болбойт. А дейли бу дейли, бирок бул турмушта чындык үчүн өз боорун, өз жакынын аябаган жакшы адамдар көп. Публицистикаңызды окудум. Жакшы. Мага жакты. Деги сиздин көп жагыңызды баалайм, сыйлайм. Бирок мурунку принцибиңизден тайып, суунун агымына, желдин жүрүшүнө карап, коомдук көп жолтоого ийилип бергениңизге, күрөшпөй жашоого өткөнүңүзгө акылымда такыр келише албай койдум. Кыпчак мыйыгынан жылмайып ичинен ынана бербеди. Сен али жашсың, 30га чыга элексиң. Курак өткөн сайын ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңе баштайт. Адам 1000 жыл жашабагандан кийин өзү үчүн да бир аз жыл жашаш керек экен. Өзүңүз үчүн болгондо кандай эме? Өзүм үчүн болгондо өзүм эле жашайын деп пара албайм. Бирөө алдыга чыгып баратса, силердин жазуучуларга окшоп ичтарлык кылбайм. Өзүм үчүн дегеним эле өз ишимди аткарып коюп тынч жашоо. Бул жөнүндө өткөндө айткам. Халтуршик журналисттердин алдын 10 жылча турдум. Чыркырап күрөштүм, бирок натыйжа болдубу? Жок. Туура сүйлөп, туура сурап интервью ала албаган, 2 ооз сөздү бириктирип жаза албаган немелер журналистмин деп радио менен теленин беделин түшүрүп жүрөт. Өзүң угуп көрүп жүрөсүң го. Эфирге чыгышса жайлоонун ээн төрүндө отургансышып бака-шака күлкү. Сөзүн уксаң күлө турган эч нерсе жок. Күлбөй кайра күйөсүң. Ал эми телеэкранга чыкса, алып барымыш болуп жакшы сүйлөп аткандын сөзүн бузат. Артынан бирөө желкелеп тургансып элеңдеп сүйлөгөндөрүнөн кыймылына чейин жасалма. Мына ушуларды айтып деп жүрүп, акыры алар акылдуу, мен акылсыз болуп чыга келдим го. Дагы эмне кыл дейсиң? Ийилбеске айла жок. Антпесе мени да Арген Рамазановдай кылышат. Эмне кылышыптыр аны? Билесиң да, кызматынан алынганы жатыптыр.
кызматынан андай болуусу мүмкүн эмес. Турмушта баары болушу мүмкүн. Рамазанов мени бир кезде өз институтуна чакырган болчу. Бирок мен болбой койгон элем. Ошол болбой койгонум ырас болгон экен. Эмнеге? Үй бүлөлүк иштерге байланыштуу намыс кылгансыз го. Андан деле эмес, Рамазанов мени мурункудай ойлочу. Чындык үчүн мен мурункудай чыркырап чыкпай калганымды ал кезде билчү эмес. Рамазановго тымпыйган, эптеп ишке келип кеткен пикири жок. Коомчулук ишине кайдыгер кызматкерлер эмес, туура эмес сөзгө, туура эмес ишке жаны кейип, жулунуп сүйлөп чыккан кызматкерлер керек болгон. Ошондойлорду топтогусу келген. Илимий даражага эмес, илимдин өзүнө баш байлаган жаш окумуштуулардан школасын түзүп, эт менен челдин ортосунда жүргөн жанбагар илимпоздорду бара-бара илимий чөйрөдөн жок кылууну ойлогон. Бирок акыбалы азыр начар дейт. Тиртилдеп тез ачуусу келип, болор болбосо иш үчүн эле кол алдындагыларын кагып согуп уруша берет имиш. Барбай койгонум ырас болгон экен. Болбосо аны жактайм деп жүрүп, дагы кызматымдан айрылмак экенмин. Рамазановду эч ким эч качан кызматынан бошотпойт жана бошото албайт, деди Илимбек. Илимий чөйрөнүн келечеги, анын тазалыгы үчүн таза жүргөн кишини ким айдай алмак? Өз максатына жетпей, халтуршиктердин көз алдында өлүп кеткен академик Элебесов Алышбаевдин ишин, ой максатын улаганы үчүн кызматына шек келмек беле? Рамазанов оңой олтон кол көтөрүп берүүчүлөрдөн эмес. Мүмкүн академиянын өзүндөгүлөр аны ошого такап аткандыр. Бирок академиядан жогору жерлер бар да. Азыр көп нерсеге таң калбай калдым. Бир куюшканын кыйшайса эле, башканы айтпайын, кече эле төрүңдө отуруп, сыйыңды көргөн досуң жаныңдан качып, айыбыңды чукуп калат экен. Албетте, дос жоро ар кандай болот деңизчи. Бирок чындык артынан жүргөн киши жөн жеринен жапа чексе, анын укугун коргоп алчу советтик закон, кандай иш болбосун калыстыгы менен кара кылдык ак жарган борборлук комитет турат. Бирок биздин бир кемчилигибиз, иш башка түшкөндө же ага чейин өз учурунда маселени тиешелүү жерге туура коюп, туура түшүндүрүп, туура арыздана албайт экенбиз. Мына ушуну орто жолдогу душмандар пайдаланып кетет экен. Сиз кайда баратасыз? Дүкөнгө. Чын эле такыр үйлөнбөөгө касам ичтиңизби? Аябай жер кулаксың, баарын билгиң келет. Бул жөндө өткөндө эле айтпадым беле? Такыр үйлөнбөйм деген кишини биринчи жолуктурушум. Илгери ата бабабыз бери келгенде эле 6-дан аял алса, а бүгүн сиз 40-ка чыкпай жатып такыр үйлөнбөйм дейсиз. Себеби эмнеде? Көңүлүңүзгө жакын албаңыз. Мага ушул кызык. Себеби менимче көп. Аялыңыз аркылуу бүт аялдарды жек көрүп калгансыз го. Өткөндө да так ушинтип сурагансың. Андай эмес. Бир аялды жек көрүп, анын өчүн башка аялдан алган адамдар турмушта болсо болор. Бир кезде мен да ошенткем. Бирок бир жаман аял үчүн бүт аялдарды жек көрүп калуу туура эмес. Ал эми аялдарга ишенбей калуу бул башка сөз. Өз аялыңа ишенбей калып, ошон үчүн такыр үйлөнбөй, же өз күйөөсүнө ишенбей калып, ошон үчүн такыр күйөөгө чыкпай койгон эркек же аялдар турмушта болушу мүмкүн. Бирок меники андай да, мындай да эмес. Кандай анан? Бүгүнкү күндүн аялдары менен тынч жашоого болбойт. Эрте жашыңызда жаныңыздын тынчын каалап калганыңызга такыр макул эмесмин. Мезгил жүгүн көтөрө турган азыр сиз менен биз да. Терс көрүнүштөр менен мына сен өмүрүңдүн аягына чейин күрөшсөң болот. Себеби сен жазуучусуң. Кызматыңа шек келсе келер, бирок колуңдагы калемиңди эч ким ала албайт. А менчи? Меники андай эмес. Себеби сен жатып алып роман жазасың, а мен шапалактай макалаларым менен кантип күн көрөм. Дагы бир жолу ун комбинатына бар деген турасыңбы? Мына дүкөнгө да келип калдык. Мейли анда. Дагы жай сүйлөшөбүз. Мени туура түшүн. Максатым эле азыр ушул. Уулумду жакшы адам кылып өстүрүү. Бизде ичтар, кекчил же шекчил эмес. Кара кылдык ак жарган калыс, пейлигенен адам кылып өстүрүү. Биздин тагдыр келаткан жаңы кылымда кайталанбасын ылайым. Мейли анда, ийгилик каалайм. Рахмат. 8-сол. Алмажан Илимбекке эгиз уул төрөп берди. Экөө тең уул экенин укканда иши дайыма оң келбей көп нерседен түңүлүп калган ал бир алдын ишенген жок. Чыпалактай болгон эки кызыл этти төрөт үйүнүн кичинекей терезесинен өз көзү менен көргөндө гана ишенип, ошондой эки ийнине эки канат бүтө калгандай көкүрөгүнө күч, көзүнө кубаныч толуп, ага уул болгондо да эки уул төрөп берген үчүн гүл менен кошо Алмажанга арнап ыр жазды. Иши оңунан чыгып, өзүн бактылуу сезген минуталарда ал жалгыз болууну каалоочу.
Кубанычы сыртына чыкканын 2 киши, аялы жана апасы гана билчү. Күнү түнү иштегендиктен дайыма жымжырт туруучу анын үйү бүгүн бакка шакага толуп турду. Заводдо иштеген жана адабий чөйрөдөгү жолдоштору бүт келишип, чөйчүктөр шыңгыр кагышып, үстөкө бустук каалоолор айтылып, өңү тамылжый мулуңдаган чоро чөйчөгүн колуна ала берип: "Илимбек, сен бизди таштап кеттиң эле, бирок биз сени таштаган жокпуз жана таштабайбыз", деди. "Силерди таштаган жокмун жана эч качан таштабайм. Таштаганың ушуда", деди Салман. "Жумушчу табы башкы темам болуп атса, анан бизди таштап кеттиң дегениңер кандай? Аныңды биз кайдан билдик? Ошон үчүн күзөтчү болуп жүрөм да. Мына жакында Адам Илолоев деген романым жарык көрөт. Адам Илолоев силердин араңардан чыккан бүгүнкү күндүн алдыңкы адамы. Китебинин тагдыры али биротоло чечиле электе эле жакында китеп болуп чыгат деп айтып салганына меймандары кеткенден кийин Илимбек өзүнчө бушайман болду. Чыкпай калса эмне болот? Бүгүн айткан эртеси эле орундалып, бүгүн жазган эртеси эле жарык көрүп жүргөн кишилер ушинтип айтчу эле. Мурдун балта кеспей сүйлөчү эле. Ал эми анын жолу, анын тагдыры катуу да. Эгиз уулду болгонуна кыялмас боло түшкөн ал 2 жумадай китебинен кабар ала албай калды. 3-чү жумада гана жазуучулар союзуна барып, белгилүү сынчы тарабынан китебине оң рецензия жазылып, басмага берилгенин укту. Мына, Кудай берсе, биринин артынан бирин бере берет тура. Иши бир оң келсе, алышын омкоруп, бош арыкка шарт түшкөн агын суудай, анча-мынча тоскоолду көмөлөтө коюп, агып жөнөйт тура. Союздун ичинде туруп, өзүнө өзү батпай кетти. Өмүр бою жандалбас аракет менен жүрүп, бирок ал аракети такыр ишке ашпай, жакшылыктан такыр үмүт үзүп койгон кезде 2 кубаныч, болгондо да 2 опол тоодой кубаныч бирдей келгенде айлап кезээри ачка жүргөн киши аябай тоюп алып, эми ачкалыгынан эмес, токтугунан кыйналгандай, Илимбек мына ушул кубанычына чыдай албай, союздун ичинен думугуп сыртка чыга жөнөдү. Сыртта аба кандай таза болсо, чигиттей ак булуту каалгый сызган көк асман менен ал бараткан кууш көчө дал ошондой таза эле. Эң ишенимдүү досу бирөө гана, ал эмгек эле. Ал аны таштап кеткен жок. Эмгек анын дилин тазалады. Атадан артык тарбия берди, курчутту. Мына эми акыр аягы ошол эмгек көп жылдык бут алдында, жолунда жаткан тоскоолду, бүткүл апырык-сапырыкты алып таштап, ага, анын келечегине, анын зор максатына жол ачты. Мына ушундай жакшылыкты кайсыл чыныгыл дос кыла алмак? 6 айдан кийин Адам Илолоев романы басмадан чыга келди. Зор суммадагы калемакы чөнтөгүнө батпай, таңгак акчаларды кассадан гезитке уруп, жолдо акча култуктап жүрүүдөн тартынып, такси менен үйүнө келди. Алмажан акыркы майын, акыркы унун жана акыркы бир кесим этин эптеп чызмыз кылып кесме жасап аткан экен. Илимбек ички кубанычын атайын өңүнөн билгизбей, күндө келе жүргөн түс бөлүндө кирди. Аркы бөлмөдө жанаша уктап аткан уулдарын акырын жыттап, анан гезитин колтуктаган боюнча ашканага Алмажандын жанына келди. "Эмне кылып атасың?" Эптеп бир кесме." Илимбек Алмажанды эгинен асты кармап, өзүнө каратты. "Эмне болду?" "Эч нерсе. Эртең мага эмнеден кесме жасайм деп ойлонуп атасың го. Дайыма ушундай. Бир түгөнсө баары бир күндө түгөнөт. Эми эмне кылабыз?" "Агама кабарлашыбыз керек." "Туура айтасың. Мен да эртең эле телеграмма жиберем." Алмажан нааразылана эгин анын колунан алып жүзүн буруп кетти. "Жок дегенде ооз жүзүндө кой, качанга чейин андан эт май алабыз деп койбойбу?" деп ичинен сыйрыла түштү. "Эт майыбыз түгөндү деп телеграмма жиберсең уят го. Эт майдын бизге эмне кереги бар? Аркы жумада эч кандай эт майсыз эле мейман болуп кетиңиз деп телеграмма жиберем." "Кызыксың. Балдарыңды бага албай жатып, аларды мейманга чакырганың кандай?" "Алмаш." Илимбек аны жаагынан сылай өзүнө каратты. "Агаңды мен кайын агам эмес, өз агамдай көрөм. Эң оор кезде башыма акыл, белиме токоч салган ошол болду. Ошон үчүн бешине теримден эң алгачкы даамын агаң татсын." "Эмне деп атасың? Түшүнгөн жоксуңбу?" "Жок." "Анда жүр." Илимбек балдар уктап жаткан бөлмөгө Алмажанды ээрчитип кирип, аны үстөлдүн жанына тургузуп, анан акырын шыбырап: "Көзүңдү жум," деди. Алмажан көзүн жумду. Гезитке оролгон таңгак акчаларды Илимбек үстөл үстүнө төгүп салып:
эми көзүңдү ач, деди. Алмажан көзүн ачып, үстөл үстүндө үйүлүп жаткан пачке акчаларды көрүп чакчая силейди. Бу кайдагы акча? Бешине терим, түшүм эмеспи дегендей Алмажан акчаларды кармалап көрдү. Илимбек аны эки көзүнөн эки өөп, анан диванга отургузду. 7000, Алмаш, ак жолтой балдарды төрөпсүң. Алар төрөлөрү менен баары жакшы боло баштады. Мына эми байбыз, 2 уул, 7000, бизде кедей үчүн 7000 чоң акча да, чынбы? Эми бул акчаны эмне кылабыз, айтчы? Алмажан башын анын ийинине жөлөдү. Акчаны тапкан сен, ошон үчүн сен айт. Анда мындай, эң биринчи сага 2 сыйра кийим алабыз. Анан 2 балага той беребиз. Анан калган сенин атыңан кассага салабыз. Макулсуңбу? Макул дегендей Алмажан баш ийкей берерде жылт эткен көз жаш кирпик арасынан чыга келди. Кечинде Илимбек апасына мындай деп кат жазды. Саламатсызбы, апа? Жазган катыңызды алдык. Акча салууну ойлобоңуз. Эр жеткен уулуна кантип карыган апасы акча жиберсин. Мени уят кылбаңыз. Балдар чоңоюп жатышат. Сизден өтө өтүнөрүм, сатарыңызды сатып, коёнуңузду коюп, даярданып туруңуз. Көчүрүп келүү үчүн мен 3 жумадан кийин барам. Качанга дейри жалгыз жашамак элеңиз. Кош, саламатта болуңуз. Адами Лолоев романын шаардык окурмандар китеп дүкөнүнөн 2 жумага жеткизбей талап кетишти. 10 жылдан өтпөй турган китептер дали баягы ордунда муңая томсоруп, алар үчүн Адами Лолоев романы бир жарк этип кайра жоголгон чагылган сыяктуу болду. Окурмандар арасында эле эмес, басма жүзүндө мактаган макалалар биринин артынан бири чыгып, роман жамы журтка кеңири тарап кетти. Дал ушундай күндөрдүн биринде Талантбек Кулов өзүнө окшогон 2-3 досу менен Сейил кафесинде көздөрүн чечаладай кызартып бүлдөдү. Биздин окурмандар али жомоктун деңгээлинен чыга элек экен. Тиги Исламов дегендин китеби китеппи? Балтология, тавтология, жомок. Ушундай китепти китеп деп окуп, анан да мактап сын жазгандарына таңмын. Менин чыгармама түшүнүш үчүн биздин окурмандарга дагы 50 жыл керек. Эң туура, так эле менин оюмду айттың, деди көп ичкенден жүзү чирик картошка түспөлдөнгөн неме. Белинскийден кийин бир да калыссынчы бул дүйнөдө келе элек. Халтуршиктер төргөтсө, биздейлер улагада жүрөт экен да, деди 3-чү кызыл мурун шалпы бош неме. Мына, Достоевскийди алалы, деди Кулов. Көзү тирүү кезинде аны эч ким жазуучу эсептеген эмес. Мына эми азыр дүңкүлдөп жатат. Чыныгы таланттардын даңкы өлгөндөн кийин башталат. Кана кой, таланттуу чыгармалар үчүн ичебиз. Анда байке, Адами Лолоев үчүн ичет экенсиңер да, деди алардын сөзүн угуп отурган коңшу үстөлдөгү студенттердин бири. Адами Лолоевдин автору агаң болот го чамасы, деди шалпы бош неме. Жок, Адами Лолоев өзү таланттуу чыгармада. Көрдүңбү, деди Кулов тиги студентти сөөмөй менен кезей көрсөтүп. Ушу бекер поздор адабиятты түшүнөт дейсиңби? Булар атасынын акчасы менен окуп жүргөн аңгүдүктөр. Байке, сиз анча кетпеңиз, деди студент. Маска теңелгим келбейт. Эгер соо болсоңуз, болуптур. Ошончо эле кыйын болсоң классиктерден кимди билесиң, айтчы? Сага айтып жинди болуп турмунбу? Билбейсиң. Жок дегенде Байдылданы билесиңби? Байдылданы ким билбесин, деди экинчи студент. Талантбек Кулов дегенди билесиңби? Деди жүзү чирик картошка өңдөнгөн эме. Эгер билем дешсе эле, ошо агайыңар ушу, силер деп аларды кечирим сураткысы келди эле, бирок Кулов дейсизби? Деп тигил чочуй сурады. Баягы агасынын атын сатып, көрүнгөнү коркутуп, китеп чыгарып жүргөн Халтуршик Куловпу? Талантбек үстөлүн бир муштады. Мунун баары балтология. Кеттик. Элдин эң кадырман жана калыс уулу Эсенаман Абышкаевичке таза дилимден деп Илимбек китебинин титул барагына жазды. Рахмат айтып өз колу менен берип коюуну чечти. Бул ирет Абышкаев аны тез кабыл алды. Кирери менен китебин ага сунуп, кандай рахмат айтсам да сизге татыбас, деди. Сиз менин чыгармачыл жолумду ачып, зор жардам бердиңиз. Бул жардамыңызды рахматым менен эмес, мындан ары ак ниет эмгегим менен өтөймүн. Көлөмдүү роман тура, деди Абышкаев китепти барактап өтүп. Анан ордунан туруп колун созду. Куттуктайм. Мындан ары мындан да жакшы китептериңиз жаралып, жалпы окурмандарды жаңы ачылыштар, жаңы идеялар менен толкундата бериңиз. Рахмат, баардык күчүмдү аябаймын.
Азыр каерде иштеп атасыз? Баягы эле күзөтчүлүктөбү? Ооба, унуткан эмес экен, деп ичи жылый түштү. Мындан ары да ошол жерде иштей бересизби? Жок, эч жерде иштебей, үйдө иштесемби дейм. Бул сөзгө Абышкаев ынана бербегендей, сол кашын маңдайына серпе Илимбекке кыя тиктеди. Үйдө отуруп иштөөгө сизге али эрте. Жазуучу деген эл аралап, турмуштун чордонунда, каармандардын арасында жүрүп жазышы керек. Редакцияларда иштегиңиз келбейби? Иштээр элем, бирок дипломум журналисттик эмес, инженердики. Абышкаев китепти ар жеринен окуп көрүп, анан кайсы бир жака телефон чалып, Адам Елолоев деген жаңы романдын чыгышы жөнүндө айтып, автордун чыгармачылыгына ылайыктуу болгудай бир жерге кызматка орнотуу керектиги жана аны жазуучулар союзуна кабыл алуу керектигин карап көрүү маселесин айтты. Анан трубканы коюп, анда эмесе ийгилик каалайм. Жазуучулар союзу менен сүйлөштүм. Азыр эле барып кире кетиңиз. Жардам берет, деди. Илимбек ордунан турду. Рахмат.